Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда өнөрүм өмүр шеригим теле көрсөтүүсү. Бүгүн биз мына ушул өнөр ээлерин чагылдыруунун алдында биз Кочкор Ата шаарындагы Шамшыбек Өтөбаев атындагы балдар чыгармачылык музыкалык мектебине келдик. Бүгүнкү күндө мына ушул мектеп балдарга музыка тармагынан кандай билимдерди берип жатат, мына ушул тууралуу кененирээк сөз кылмакчыбыз. Анда көрсөтүүбүздүн аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Акыркы жылдары маданият тармагына болгон көңүл буруу бир топ алдыга жылды. Район, шаарларда жайгашкан музыкалык мектептердин жандуу аспаптары толукталып, музыка сүйүүчүлөр үчүн жетиштүү шартка ээ боло башташты. Алардын катарында Кочкор Ата шаарындагы Шамшыбек Өтөбаев балдар музыкалык мектебин айтсак болот. Постоянно толук аз в данный момент 132 окуучу окуйт мектеп боюнча. Мугалимдерден 7 комузчу, 1 аккордеон, 2 фортепианодан, анан эстрада вокал 1 мугалимибиз, хор мугалими бар. Бизден аябай көп бүтүп кетти окуучулар. Анан биздин бүтүп кеткен өзүбүзгө адис болуп келип атат. Бизде Кумар Асанов деген балабыз ушул жерде окуп бүтүп, азыр мына эл аралык маданиятка мыкты кызматкер болуп ыртат, эмгегине сиңирген артист болуп атат. Анан Алмаз Элдос биздин окуучубуз, Эркин кызы Айдай деген кызыбыз, көптөгөн балдарыбыз азыр көп мына жерде бүтүп, дагы ошо борбордо иштеп атат, консерваторияларда иштеп атат. Ошондой окуучуларыбыз аябай көп. Аталган музыкалык мектеп учурда 5 бөлүм боюнча окуучуларга билим берип келет. Алардын катарында комуз бөлүмүндө 80 окуучу окуйт. Жаштайынан музыкага шыгы бар өнөр ээлери үчүн бул мектеп чоң түрткү болуп, кесип тандоого багыт бере алат. Учурда Жаркынай Посанова комуз бөлүмүнөн билим алып, кыргыздын 20дан ашык күүлөрүн үйрөнгөн. Мен азыр 3 класста окуп жатам. Өзү негизи биздин мектепте 5 жыл окуйт. 5 жыл окуп, анан аттестат менен бүтөт. Өзүнүн билим деңгээлине жараша аттестат менен бүтөт. Биздин топтун аты Жашка комузчулар ансамбле. Биздин топто ар кандай класстар бар. Мисалы 1-класстан баштап 5-класска чейин биз көптөгөн ийгиликтерди жаратып келебиз. Мисалы биздин жетекчибиз Омурова Нуржамал Курманбековна эжекебиз терең ыраазычылык билдирген эжекеге, себеби бизге көптөгөн билимдерди берип, өзүнүн билгенин бизге үйрөтүп, көптөгөн ийгиликтерге жетишибизге ошол эжекебиз себепчи болуп келет. Биз көптөгөн конкурстарга жана ар кандай фестивалдарга катышып, байгелүү орундарды алып келгенбиз. 2025-жылы Бишкек шаарындагы Достук Шаң атындагы фестивалга катышып, 1-чи орундарды алып келгенбиз. Жана ошондой эле эч кандай конкурстан калбай бардык фестивалдарга катышып, байгелүү орундарды алып келебиз. Келечекте мен Нуржамал эжекеге окшоп комузчу мугалим болгум келет, себеби ошол эжекедей талыкпай эмгектенип биздин келечектеги жаштарыбызга ушул биздин ата мекенибиздин ыйык мурасы болгон ушул комузду үйрөткүм келет.
Он эки мугалимден турган балдар музыкалык мектебинде аккордеон бөлүмү да бар. Ал аспап боюнча Сагынбек Адышев иш алып барат. Ал Рыспай Абдыкадыровдун колунда тарбияланып, андан билим алган. 30 жылдан бери ушул эле музыкалык мектепте бир катар окуучуларга аккордеондон сабак берип келет. Мен бул кесипте ушу 87-жылы Ош мамлекеттик институтуна барып, ушу как раз ушу агайдын колунда окуп калдым 6 ай. Аккордеон алып чыккан Аксу Атабаевден кийинки агай болуп калды да. Агай тууралуу көп немелерди айтам. Агайдын чыгармалары өтө көп. Эми 500ге жакын ыры бар деп атат, анын баарын билбейбиз. Ушу 100ге жакын ырларын нотага түшүргөн. Ошолорду үйрөтүп атабыз. Анан этюд деген бар, балдар үчүн жазылган чыгармалар бар, ошолорду үйрөтүп агайдын. Ошолорду ойнотуп атабыз азыр. Жакшы балдар кызыгуусу. Азыр берген бала канча жылдан бери? Азыркы бала быйыл 2 жыл болду. 2-класста окуйт. Бул бала дагы жакшы окуп атат. Анан бул дагы ушул агайдын ырларына көбүрөөк кызыгат. Бул өзү мага келет. Агай кандай адам эле, сиз колунда окугансыз, сиз көргөн адам экенсиз дегендей. Анан ушундай деп мен ырларым көп угам деп анан ушул изденченин нотасы менен бир 3 айда чыгарды окшойт. Анан бир күнү айтып калды, агай ырдасам болобу деп. Эмне болбойт экен? Болот деп анан как раз сабагы бар эле, сабак ушунда сиздер келип калдыңыздар. Мен Абдырайымов Фарид Рыспай Абдыкадыровдун изденченин чыгармасын карап берем. İzdeyim seni arasına eldirdin en bir koz düz sarınan cerlerdin sen alamga izletüge jaralsa men alamga dayım seni izle üçün gelgen Tikteyim seni tizmeginen eldirdin baktarından bardık koz yerlerdin sen alamga kaygırtuğa jaralsa men alamga dayım sen dep kaygıruğa gelgen Akbı köktü kızıl beken joluğumdun tüsün görbe yorudun kışta kalgan jalbıraktın önünde ajarından
деп, азуда деп солугун. Мына ушул Шамшыбек Өтөбаев атындагы балдар музыкалык мектебинде мына ушул комуз ири менен билим берип келген биздин эжекебиз. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө негизи эле балдардын, жаштардын мына ушул комузга болгон кызыгуусу кандай да? Анткени айыл жеркесинде, шаар жеркесинде шарты барлар келип комуз ири менен катышканы менен көпчүлүгү баягы шартка байланыштуу келе албай калгандар дагы бар да. Мына ушул сиздерде азыркы учурда ушул Кучкар Ата шаарында балдардын саны кандай болуп жатат? Азыркы учурда биздин мектепте комузга кызыгуу абдан өрчүп, балдар кызыгып аткан учуру бизде мектеп боюнча ушу комуз илиминде өтө таланттуу окуучулар көп. Бизде комузга аябай кызыгып, ушу Нокен району боюнча 2 музыкалык школ болсо, ушу бизге айыл жергесинен дагы келишет, шаардын өзүнөн дагы келишет, тоолуу жерлерден дагы келип окуп, кызыгып аябай окушат, жакшы жетишкендиктерге жетишет. Сиз жетектеп жаткан комуз ирими балдардын саны кандай? Бүгүнкү күндө канча окуучу бар мына ушул комуздан гана билим алат? Мен өзүмдүн классым, бу жерде мугалимдер көп, ар түрдүү инструменттерди үйрөтүшөт. Аккордеон классы бар, фортепиано классы бар, жана комуз классы бар, хор классы бар, вокалдан берген вокал классыбыз дагы бар. Ошолордун комузунан мен берем. Общий бизде мектеп боюнча жалпы окуучулардын саны 130дан ашык, 130-140тай барат. А бирок комуздун өзүндө бизде 80-90го жакын окуучу. А менин өзүмдүн гана классымда менде 16-17 окуучу окуйт азыркы учурда. Өзүңүз деле мына ушул эле музыкалык мектептен бүткөн экенсиз да. Өзүңүз гана ушул комуз ири менен бүгүнкү күндө сабак берип келатасызбы же сиз менен кошо дагы мугалимдер барбы? Мен менен кошо дагы 7 комузчу бар. Бу жерде 7 мугалим бар. Аккордеондон берген агайлар бар. Фортепианонан берген 2 мугалим бар. Менин устаттарым, ошол жерде ушу иштеп аткан агай эжекелердин баары менин устаттарым. Мектебибиздин директору Азипа Курманбековна жана окуу бөлүм башчысы Лола Тахировна эжеке менин устаттарым. Дайыма ушу эжекелер менен үйрөнүп, азырга чейин үлгү алып келем эжекелер менен. Akşamda canar geçleri Apaki uysap korodo Adırdan oynup geç geldi Apakim kayda men kayda Adırlı caşıl tör kayda Uqtabay tüngü dalayga Jorugu tentek baldarby Jogazın terip alganby Jok tüynü menen alışıp Jomokto jaşap kalganby Apakim kayda men kayda Adırlı jaşıl tör kayda O bakıt ötpöy dabışmak Uqtabay tüngü dalayga Tüngü dalayga Сөз башыңыздарда айтып кетпедиңиздерби? Бир топ эле ийгиликтерге жетиштик депчи. Анан мына ушул окуучуларыңыздын баягы алган сыйлыктары, өзүңүздөрдүн жетишкендиктериңиздер жөнүндө дагы биз жалпы эле көрүүчүлөр менен бөлүшөлү. Макул, кириңиздер. Ошо бул менин өзүмдүн классым.
жаш кыял комузчулар ансамблі деп мен классымдагы кыздар балдарды чогултуп ансамбль түрүндө көпчүлүк 3төн ашык окуучу чечсе бул ансамбль деп аталат. Ошого жаш кыял ансамбль, комузчулар ансамбль деп ат коюп алганбыз. Көптөгөн ушу республикабызда кандай гана фестивалдар, конкурстар болбосун, иш-чаралар болобу, районубузда майрамдар болобу, калтырбастан биз ушу катышып келебиз окуучулардын жетишкендиктерине. Биздин ушу утуктарыбыз ушулар. Окуучулар менен биргеликте. Ушу мен өзүм билим берген окуучуларым, таланттуу кыздар, балдар, ушу биздин ушу күнгө чейинки утуктарыбыз. Ушулар жана мына шкафыбызда бар. Анан мына жерде сыйлыктарыбыз бар. Борборубуз Бишкек шаарына барып дагы гран-при, байгелүү орундарды ээлеп келебиз. Ушу биздин жетишкендиктер. Болбосо ушу мына Ошко барып алгандарыбыз, борборубузга барып алгандарыбыз, анан окуучулардын атайы сүрөттөрү менен бул бир 8 жыл мурунку сүрөттөр, анан азыркы окуучуларым, ошол эле кыздарым чоңоюп калган сүрөттөр. Мына жерге ушу ар бир барган фестивалдарыбызга барган утуктарыбыз, биздин сыймыктарыбыз, сыйлыктарыбыз. Эң алдыңкы сыйлыктарыбыз ушу Бишкектен гран-прини алып утуп келгенбиз. Азыр кайсы бир экен ушу мыналар болсо керек. Ушу мына дипломдор, ардак грамоталар, ушу Бишкектен 1-чи орунду алып, комузчулар күнүндө барып. Андан сырткары бул жерде мен формалар, бул атайын ушу кыздарыңыздардын формасы болсо керек. Ооба. Биз бул формаларды атай тиктиребиз. 2-ден 3төн запас формалар тиктирип алабыз. Ар кандай майрам фестивалдарга кийип барабыз. Бир тиктиргенде биз 20-25 формаларды тиктиребиз. Албетте ата-энелердин жардамы менен азыркы учурда ушу ата-энелер өздөрү бизге көмөк көрсөтүп, балдары кыздары качканга сүйүнүп, ушундай формаларды бизге тиктирип беришет. Анан жакында эле тиктирген ушу формабыз азыр bundan 30 чакты бар. Азыр кыздарым дагы кийип жүрүшөт. Ушу формаларыбыз, мурунку формаларыбыз булар. Негизи эле бул жерде окуп жаткан балдар атайын бир өлчөмдө бир төлөп жеңилдик жактары барбы же бардыгы акысыз окушат? Жок, азырынча акысыз окушат. Азырынча мына 2 жылдан бери акысыз болуп калды. Буга чейин айына төлөнүп окуучу. Азыр бул 5 жылдык мектеп болгондон кийин бу жерден күбөлүк алышат, окуучулар жакшы окугандар кызыл дипломдор менен бүтүшөт. Ошондой 2 жыл мурун төлөнчү. Азыр жакындан бери ушу жеңилдиктер көрсөтүлүп, маданият тармагына азырынча төлөнүүчү төлөмдөр жок азыр. Анан ошо формаларга ата-энелер көбүнчө бюджет жактан азырынча бизге жетип келе элек формалар тиктирип берүүгө, бирок ата-энелер ушинтип бизди колдоп кубаттап турат. Ар жакта складыбыз бар, аякта дагы ушунча формабыз бар. Анан аны менен эле катар мына ушул эле музыкалык мектепте балдар ар бир аспапты ойноодо 1ден же 2ден гана үйрөнүп келишет да. Анан сиз бүгүнкү күндө канча окуучуну убакытта канча окуучуга билим бересиз? Анан сиз эле үйрөткөн балдардын баягы алды кандай ийгиликтерге жетишип, жогорку мына ушул эле окуу жайды бүткөндөн кийин мектепте көрүнүктүү болуп кайсыл жактарда окуп жатышат? Мен азыр ушул учурда ар бир балага биз индивидуальный сабак өтөбүз. Өзүнчө мектепте мисалы 20-30 балага 1-45 мүнөт өтсө, биз бул жерде бир балага 45 мүнөт сабак өтөбүз. 45 мүнөттөн ар бир балага өтөбүз. Анан бул жерде 5 жыл окуп бүткөн окуучуларыбыз көп, аябай. Менден 10-дон 20-дан окуучулар бүтүп, ушул убакка чейин 15-16 жылда бүткөн алдыңкы окуучуларыбыз красный менен бүтүп, борборубуз Бишкек шаарына барып, Күрөңкеев атындагы музыкалык училищаны бүтүп, анан кийин азыр консерваторияда, высший образованный окуу жайда, Бешеналиевада окуп аткан окуучуларыбыз көп, бүтүп бизге келип кабар алып, айыл жерге көбү келбейт, бирок ошо борбордо иштеп аткан окуучуларыбыз бар. Ошондой окуучуларыбыз менен сыймыктанабыз. Мен окуп аткан учурда мен дагы ушу өзүмдүн кыздарымдай эле болуп 7-чи классымда ушу жерге келип окугам. Ошол маалда биздин айылдан бир гана мен келип окуйт элем. 5 жылга чейин чыдап окушу кыйын эле. Ал маалда төлөмдөр бар эле. Төлөмдөрүн төлөп 5 жыл бою келип инструментти өзүбүз алып, формалар тиктириш дагы өтө кыйын болчу. Азыр турмуш шартыбыз оңойлошту. Мына мамлекетибиз өнүгүп атат, өнүккөнгө байланыштуу. Анан музыка, маданият жааты дагы өнүгүп атканга жараша, комузга кызыгуучу окуучулар дагы, ата-энелер дагы, мисалы мурун арманы болуп калган биз менен тең ата-энелер азыр кызыгып ошо маалда аткарылбай калган кыялдарын азыр балдарын, кыздарын алып келип катыштыргызат. Андай кызыгуучулар өтө көп. Анан азыр комуз өтө өнүгүп аткан маалы. Борборубузга чейин биз жеткен эмеспиз убагында, бирок ошондо менде арман болуп калган, мындай чыга албайт элек, областка жете албайт элек деп азыр ошону
ошону мен аткарып, мен дагы кыялдарым окуучуларым алып барып, борбор, ош, кай жерде кандай конкурс болсо сөзсүз катышып келебиз. Союз мезгилинен бери көптөгөн келечек муундарды музыка дүйнөсүнө аралаштырып, билимин өркүндөткөн, эл алдында ырдашып, маданияттын мыкты кызматкер наамдарды алууга көмөктөшкөн көптөгөн улан кыздар мына ушул мектептен чыгышкан. Келечекте өзүн мыкты фортепианочу көргүсү келген Аруке 2025-жылы эл аралык сынактын жеңүүчүсү болгон. Биз үй бүлөдө бардыгыбыз музыкантпыз. Чоң атам ырчы болгон экен. Тайынем ырчы, английскийден эжеке. Апам болсо комуз аспап ойнойт. Акам ушул мектепти бүтүрүп аккордеон черткен. Мен калоом менен пианинону тандадым. Быйыл Бишкекке бардым конкурска. Ал жерден Казакстан менен Кыргызстандын оюн жарышы болду. Ошолордун ичинен мен 3 класс менен салмаштырдым. Ошолордун ичинен 1-месттен алдым. Наркы жылы онлайн болгон. Ошол эле Казакстан менен Кыргызстан. Анда 2-месттен алып калгам.
Кыргыздын кылым карыткан күүлөрүн үйрөнүп, аларды калкка жайылтуу ар бир жарандын ыйык милдети деп айтууга негиз бар. Андыктан бардык жаштар үчүн өлкөбүздүн аймактарында мына ушундай музыкалык мектептер талбай эмгектенип келүүдө.